Free Fire тууралуу 100 факт. Free Fire башында 111 бот студия ойлоп тапкан, андан кийин Garena сатып жиберген. Free Fire сөзүнүн переводу эркин от 2017-жылдын 4-декабрында чыккан. Бирок ол кезде только телефондорго чыккан. Free Fire алгачкы чыкканда бир каткада 30 эле адам ойной алган, андан кийин 50 адамга өзгөргөн. 2021-жылда Free Fire'ды күндөлүктө ойногон адамдардын саны 150 миллиондон да ашып кетти. Free Fire тарыхтагы эң тез өнүккөн Battleground оюндарынын арасына кирет. Free Fire'да бардык режимдерди уткандан кийин бояк деген жазуу чыгат. Ал бояк деген сөз жеңиш жана кубаныч дегенди билдирет. Free Fire'дагы көп каткалардын убактысы 10-15 мүнөткө созулат. Оюндагы алгачкы карта Бермуды. Азырда Free Fire'да 7 карта бар. Алар Бермуды, Калахари, Чистилище, Некстера, обновленный Бермуды жана Солора. Free Fire'да 60га жакын персонаждар бар. Алардын ар түрдүү өнөрлөрү бар. Ал персонаждардын көбүсү чыныгы өмүрдөн алынган. Оюнда көптөгөн оружанын түрлөрү бар. Граза, АВМ, СВД деген оружалар каткада сейрек кездешет. Free Fire'да оружаларга канча түрдүү скиндер бар. Ал скиндер оружага кошумча күч берет. Эң күчтүү типтегилер эволюция деп айтылат. Оюнда катана, каса, паранг деген кол оружалары да бар. Алар ближний бой деп аталат. Ближний бой типтеги оружалардан битаны кармап жүгүрсөң адаттагыдан тезирээк жүгүрөт. Free Fire оружага жана кийимге ай сайын көптөгөн скиндер чыгарат. Мощный скиндерди алыш үчүн ойной турган донатер игроктор да бар. Free Fire'да 2 валюта бар. Бирөөсү алмаз, экинчиси золото. Free Fire тарта турган контент мейкерлерге Garena Free Fire алмаз жана кийимдерди берип турат. Free Fire Индияда жана Бразилияда эң таанымал оюн. 2020-жылдын аягында Кронос деген персонаж чыккан. Ал Криштиану Роналдудон алынып жасалган персонаж. Жана коллаборация кылышкан. 2021-жылы Garena Free Fire Max оюнун чыгарат. Free Fire Max'тын обычный Free Fire'дан караганда графикасы жакшы, анимациялары өзгөчө болуп келет. Free Fire ар кандай серверлерге бөлүнөт. Мисалы, Сенги, Бразилия, Таиланд жана башкалар. Ар сервердин өзүнчө башкача тараптары бар. Ар сервердин YouTube'да официальный каналдары бар. Free Fire киберспорт турнирлерин өткөзөт. Free Fire World Series эң чоң турнир. Акчалай приз $1 миллион ашат. Free Fire Play Market'те 2020-жылы 500 миллиондон ашып, ал 2021-жылы 1 миллиардга жеткен оюн. Free Fire дүйнө жүзү боюнча 90дон көп элдерде ойнолот. Free Fire'да ар ай сайын элитный пас чыга турган болгон. 2022-жылы декабрда соңку элитный пасты бекер берген. Адан кийин 2023-жылдын январынан баштап буяк пастар чыккан. 2020-2021-жылы Алок деген персонаж эң жакшы персонаж болгон. Кийин 2020-жылда Кронос деген персонаж чыккан. Алгачында Кронос персонажынын навыгы шит ичинен атала турган болгон. Бирок кийин андай мүмкүнчүлүктү алып салды. Жана ал убактагы эң таанымал персонаждардын арасына Скайлер дагы кирген. Навык деле адамдарга жаккан. Fire'дагы окуучулар комната ачып бири-бири менен атышса болот. Бул мүмкүнчүлүк оюнчуларды көпкө кармап тура алды. Оюнчулар комнатаны өздөрү кызыктуу кылып ойлоп табышты. 500 хп королевская битва режиминде, битва отрядда СНС, мясо деген оюндары ойлоп табышты. Free Fire'да 6 транспорт бар. Олар УАЗик, мотоцикл, спорткар, тук-тук, монстр трак, пикап жана амфибия. Оюнга 2021-жылы жаңы ак спорткар кошулган. Бирок жарты жылдан кийин аны Free Fire'дан алып салган. Free Fire'да көптөгөн питомистер да бар. Мисалы, ит, темирит, карышкыр жана темир карышкыр. Ар питомистин өзүнүн навыгы бар. Мисалы, панда менен адамды өлтүрсөң 10 хп коюп берет. Free Fire'да гильдия деген нерсе бар. Free Fire'да достору менен ойносоң гильдиянын уровени көтөрүлөт. Free Fire 2021-жылы жыл оюну атагын алган. Free Fire'да персонаждардын ар кайсысынын өзүнүн тарыхтары бар. Алардын арасында доктор, музыкант, спортчу, аскер, жада калса роботтар да бар. Free Fire ушул күнгө чейин канчалаган брендтер, анимелер, компаниялар менен коллаборация жасаган. McLaren, Naruto, Puma. Free Fire Garena компаниясына $2 миллиард ашык акча алып келген. Free Fire оюну Королевская битва деген кинонун жанрынан алып жасалынган деп айтышат. Анткени ал кинодогу персонаждар Free Fire'дагы персонаждарга окшош. Азыркы күндө көп контент мейкерлер Free Fire'ды таштап или башка оюнга өтүп кетип атышат. Бирок жаңыдан чыгып келип аткан контент мейкерлер да бар. Free Fire ай сайын ар түрдүү коллаборацияларды жана халяваларды чыгарып турат, анткени игрокторду оюнга тартыш үчүн. Free Fire'да 2025-жылы чыккан Салара деген картада өтө көп сырдуу жерлер бар. Free Fire'дын эң пикке чыккан мезгили 2019-дан 2021-жылга чейин болду. Free Fire'ды 5-6 жыл мурун баштаган оюнчулар азыр оюнду таштап кетип жатышат. Бирок Free Fire'га күн сайын жаңыдан оюнчулар кошулуп отурушат. Кыскасын айтканда Free Fire'да поколениялар өзгөрүп жатышат. Видео жакса каналга подписка басып, ушул видеого лайк басып коюңуздар. Силер менен болгон мен Диксу ФФ.